Саламатсыздар, урматтуу депутаттар. Мен бүгүнкү көтөрүлгөн маселе, бүгүн мына баардыгыбыз балдарыбызды куттуктап, биздин балдарыбыз келечегибиз деп айтып атабыз. Ушу балдарга бирок мамиле жасоо боюнча көтөргүм келип атат да. Балдарга карата зордук, зомбулук статистиканы карасак, күчөйүп атат, өсүп атат. Мына биз региондорду барып көрүп келдик. Жаш балдарга пособие берүү боюнча аябай чоң маселе бар экен, Ашик Мойдонович. Жаш балдарга пособие берүү боюнча 1000 сом алыш үчүн бир топ маселеге коррупциялык схемаларга учурайт экен. Айла жоктон 1, 2, 3 айлыкты алдын алуу берейлик деп пособияга турганда болуп атышат. Айыл өкмөттүн өкүлдөрү пособие берүүчү адамдарга тактагандан кийин социалдык коргоо министрлигинин өкүлдөрү ошол жерде проблема жасап атат. Бул жерде түздөн түз биздин балдарды кыйноо, биздин үй-бүлөнү муктаж болуп аткан үй-бүлөлөргө бир кандай тоскоолдук болуп атканын мен көрүп жатам. Ошону маселени же 1000 сом бербей эле коюш керек, кыйнабай. Же ушул маселени жакшынакай тактап караш керек. Бир телевизор үйүндө болсо, мына сенде телевизоруң бар экен, холодильник менен. Мына сен ушул бар экен, буюмдарың сага пособие берилбейт деген сөздү айтып атышат. Бул дагы туура эмес деп эсептейм. Тариф боюнча, мына бир топ депутаттар тариф боюнча айтып кетти. Тариф негизинде эгерде бизге импорт электроэнергия келген болсо, ушунда 2 сом 50 тиын деп айтылган. Ушу 2 сом 50 тиынды алып койгулачы, ушу баасын. Элди коркутпай эле. 70 тиын кылбай эле 1 сом кылып койгула, бааны дагы общий тариф менен коюп койгула, ошо менен бүттү. 2 сом 50 тиынга эле наразы болуп атат элдин баары. Ошо тарифти дагы башкача караш керек. Анан бул жерде ачык айтканда алыскы тоолуу региондор жашап аткан 1000 киловатт жетпейт, ушу 1000 киловатт. 1000 киловатт жетпейт. Эгерде биздин балдарыбыз суук үйдө жашап аткан болсо, каяктан ага билим алганга мүмкүнчүлүк болот? Эч кандай мүмкүнчүлүк болбойт. Дагы бир маселе айткым келет. Бул мына Кара-Дарыя, Сузак Кара-Дарыя жолу боюнча 2 жыл болду. Титулдук тизмеге кирген, бирок бир дагы кыймыл жок. Ошол боюнча дагы маселе көтөрүп, Ашик Мойдонович, жеткирип барыңыз. Рахмат.